кесип тандоодо кандай чечим кабыл алдыңыз? Кантип бул кесипти тандап калдыңыз? Ким түрткү болду эле? Ошо бала кезде кыялданганда ошол милиция болом деп кыялданчумун. Негедир ошо форманы жактырчумун. Анан баягы чоңое баштаганда медик болсомбу деп ойлондум. Анан баягы уже чоңойгондон кийин кой мугалим болом деген кесипти ойлогом башында. Анан баягы жаштын тилегин берет дегендей башынан баштап ошол тилегин берди. Себеп дегенде ошо мен атамдын эрке кызы болчумун. Сары кыз деп аябай эркелетчи. Бул эркек мүнөздүү сот болот деп көп айтышат. Анан ошол жаш кезимде кыялдарым орундалды деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол бизге ички иштер министрлигинен окуп жүргөндө милицияда формачан келген. Ал кезде баягы кызматкерлер жок эсе эле болчу, көп болчу эмес. Бирок балдар келгенде ошо кыялданчумун да, ошо милицияга кирип иштесе мен дагы кандайдыр бир ошо кесип жакчы. Себеп деген үйдө дагы баягы мен өзүм эркек баладай көп эшиктеги жумуштарды көп жасачумун да, үйдөгү эмес эшиктеги жумуштарды көп жасачумун. Сиздин мисалы ошол жумушка киришиңизге, ички иштер тармагында жүргөнүңүзгө мисалы ата-энеңиз эч кандай каршылык көрсөткөн жокпу? Жок, ата-энем каршылык көргөзгөн жок, бирок ошол атамдын доосу бар болчу. Калыков Ишен деген раматылык өтүп кетти. Ал киши дагы ошол түрткү болду десем болот. Себеп дегенде ошону көрүп анан кыялданчумун да, форма кийип иштесем деп. Анан ал дагы мага мотивация берчү да, ошо сен иштесең мыкты артист болосуң деп ошол көп айтчу да. Аял киши үчүн мисалы жумуш менен үй бүлөнү бирдей алып кетүү кандай? Бүгүнкү күндө эгерде кесибиңди сүйсөң, баардык нерсени бир алып кетсе болот. Баягы умтулуп жакшы жумуш иштейин деп, анан ошол кезде эле баягы үйдүн жумушун кылганга албетте аракет кыласың, сөзсүз түрдө алып кетсе болот. Мен ойлойм, ошо алып кете албайм оор деген бул жалкоонун бир шылтоосу деп. Себеп дегенде баардыгын эле жетишебиз. Айрыкча кээде конок тоскондо баягы роодо иштеп жүргөндө кызматкерлер келип калганда таң калчу да, сиз дагы үйдө оокат кыласызбы же тамак жасаганды билесизби деп. Ансагандай ошо милиция айымдардын баардыгы эле ошо үйүндө жакшы кожоке болот дагы, жумушунда жакшы кесип болот деп толук ишенем. Айтам. Жолдошумду айтып кетсем, Кылычбеков Мелис Алтынбекович бул негизги баягы студент кезде таанышканбыз. Кийин баягы мен милицияда иштеп жүргөндө ала качып кеткен. Младший лейтенант алганда ошол жүүз баягы шоколад алып берем деп ал кезде эмне шоколад, анан клубника бышкан убак болчу, май. Анан ошол менен эле баягы отурташып калдык. Мен декретке чыкканда ал уже жумушка кирип, анан ошо кенже опер болуп Москва район иштер бөлүмүндө иштеген. Анан ошол кадайдыр бир күндөрдө ошол каргашыл күн болуп, анан жумуш ордунда жанагындай бир окуяга учурап, анан бир эмес 4 операциядан жакшы болбой кетти да ошондо. Бирок ошол дайыма айта берчү мага. Мен ошо күйөөгө чыкканда кенже лейтенант болчумун. Андан кийин лейтенант алдым, анан айта берчи, мен ошо сөзсүз түрдө сени ашып өтөм деп. Анан ошол каза болгондо 5 ноябрда каза болду, 1 ноябрда ага лейтенант деген наам алып анан кетти да. Ошол азыр кызым бар, кайынжуртум менен катышам бүгүнкү күнгө чейин эле. Баягы күйөөм, жолдошум бардай эле. Кызым Кудайга шүгүр окуп, ал дагы профессиясы ошо юридикалык магистратуранда бүткөн, Кыргыз Республикасынын юридикалык академиясын. Азыр болсо иштеп атат. Бирок баягы биздин жолдогон жок. Себеп дегенде кандай оор татаал жумуш экенин көрүп, анан баягы азыр мындай жеке жумушта иштейт. Менин күнүмкү ишим, ошол жумушум ошол жерден башталат. Эртең менен баягы эртерээк келгенге аракет кылам. Негизи жумуш орду саат 9-дан, бирок 8:30 мен уже келип ошо жумуш ордунда болуп калганга аракет кылам. Күнүмдүк иш. Андан эмесе ошо жумуш ордунда биздин ички министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жумуш ордунда кандай иштерди аткарарыбызды көргөзүп берейин сиздерге.
Баштагыда айтып кеткендей, мен биринчи иш сапарым ошол Ала Мен райондук иштер бөлүмүнөн башталган. Башында киргенде ошол кеңсе бөлүмүнө киргем. 1 жыл иштегенден кийин ошондон дагы мындай форма кийгим келип, элдин көйгөйүн чечип, элге жардам берип иштегим келди. Эң алгачкы форманы ошол 93-жылы октябрь айында кийдим. Кенже лейтенант деген нам менен. Ошол форма кийгенде баягы өзүмдү элден башкача сезген кандайдыр бир сезимдер пайда болду. Себеп дегенде баягы күнүмдүк кийимден бул тышкары биринчиден бул өзүңдү тартипке салган форма. Экинчиден абдан кооздугу, эми жаш кезиңде абдан сонун көрүнгөндүгү, тыкан. Андан тышкары ошол баягы биринчи форма кийип анан элге чыкканда дагы баягы башкача сезимдер болот. Эми айта албайсың, ал сезим абдан бактылуулук. Ошо чын эле форма кийдимби, негизги ушул жакта иштеймби деген абдан жакшы сезимдер болгон. Биринчиден жаңы жумушка киргенде абдан умтулуп, кызыгып иштейсиң. Себеп дегенде биринчи киргенде эле ошол балдар менен иштөө инспекциясына инспектор болуп киргем. Ал убакта 92-жылы биз коомдук коопсуздук кызматына эмес, кылмыш иликтөө кызматына баш ийчибиз да, ошолордун курамында болчубуз. Андан кийин 1 жылдан кийин баягы коомдук коопсуздук кызматы күткөндө форма кийип алып анан мектептерге барчыбыз. Ошол учурларда кыйынчылык албетте болот. Себеп дегенде биринчи иретте баягы форма кийип эле басып жүргөн эмес, эл менен маектешүү, мектептерде балдарга таалим тарбия берүү, мугалимдер менен бирге иштешүү дегендерде сөзсүз түрдө кыйынчылык болот. Эми ал кезде баары орусча болчу да, орусча лекцияларда орусча окучубуз, негизги баяндамалар да орусча болчу. Бирок ошол иштеп жүргөн кездеги баягы насаатчылар абдан күчтүү болчу деп айтсам болот. Себеп дегенде биз менен кошо барып, кандай иштешти көргөзүп, кандай мамиледе болуш керек, ошол негизги баягы жарандар менен кандай сылык мамиле, кандай урматтуу, сыйлоо деген баягы ошо насаатчылардан алдым деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде насаатчыларыбыз абдан күчтүү насаатчылар болчу. Албетте иштеп жүргөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келебиз. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей, аял кыз дебей биз баягы күчөтүлгөн тартипте иштесек дагы биз жумушка толук ордун менен чыкчубуз, кечки рейдтер болчу. Ошол кезде мен көп билем, ушул баңгизаттар менен иштеген опер кызматкерлер менен көп барчу. Себеп дегенде баягы аял кишини карбаганда биздин сөзсүз түрдө катышуубуз керек болчу. Азыркы учурда деле ошондой, бирок ошол кезде көбүрөөк барчыбыз деп ойлойм да. Мен ошо идеямда иштеп жүргөндө көбүрөөк барчумун деп. Анан кыйынчылыктар албетте болот. Ошол кездеги учурларда абдан мындай арак ичкен үй бүлөлөр абдан көп болчу. Көп балалуу үй бүлөлөр көп болчу. Балдарын таштап ичип кеткен үй бүлөлөр да абдан көп болчу. Мен ошол Чүй областында Ала Мен районунун Маевка айылында, анан Лебединовка айылында көп иштедим. Ошо Маевка айылында иштегенде ПУМ бар болчу. Маевка айылдык бөлүмчөсү. Ошол жерден мен 4 үй бүлөнүн баласын спецшколага киргиздим. Анда билесиңер барыңар, Беловодский атайын балдардын окуу жайы бар болчу. Ошол жака киргизгем. Ошол киргизген балдарды тагдыры мен ойлойм азыркы учурда жакшы деп. Себеп дегенде ошол киргизген балдардын бири мына жакынкы эле 3-4 жыл мурун үйдөн сантехника бузуп сантехник чакырсам, ошол балдардын бири келип атат. Эң таң калыштуусу мени тааныды. Абдан кубанычтуу болдум. 3 баласы бар экен, үй бүлөсү менен сантехник деген кесипти өздөштүрүп алыптыр. Анан командир мына керек болсом чалып туруңуз деп ошо Андрей деген бала телефон таштап кеткен. Абдан кубанычтуу болдум. Ошол жерден баягы бала айтат: "Сиз бизди ошол атайын жана спецшколго өткөрбөсөңүз, мен может баягы кылмыш жолуна кетип калмакмын. Сизге чоң рахмат" деп. Анан бул жерде абдан кубанычтуу. Тилекке каршы ошондо Союз убагы тараган учурлар болчу. Көптөгөн орус үй бүлөлөр бар болчу, бизде кыргыз үй бүлөлөр бар болчу. Көп мындай аракай берилип кеткен үй бүлөлөр абдан көп болчу да. Ошолор менен тыгыз байланышта иштечүбүз биз. Анан эң негизги алгач иштеп жүргөндө ошол милицияда иштегениме бир 5-6 жыл болгондого дейин бир рейдке чыгып, анан ошо рейдтен ошол азыркы күндө мындай көз алдымда турат. Вечерний Бишкек деген гезит бар болчу, ошонун корреспонденттери менен барып, ошол учурда съемка болуп, анан баягы жакыр үй бүлөлөрдү жана неблагополучная семья деп атпайбызбы, ошол толук кандуу эмес, уязвимый деп ошол жерге барганда
кички балдар энеси жана мусорный свалкага барып тамактап ичип анан келчи. Эми албетте тамак алып келчи, бирок толук кандуу балдардын багы алчу эмес. Ошондой кичинекей жүрмөлөп аткан бала нанын күкүмдөрүн терип жейм деп жанагындай эле кадимкидей эшек курт алып жеп алганга күбө болгонбуз да, биз араң алып калганбыз. Ошондой учурлардан абдан кейисиң. Бирок эң негизгиси баягы биздин кесиптин ошо ички иштер министрлигинде балдар менен иштөө инспекторлордун кесиби абдан маанилүү деп ойлойм. Себеп дегенде биз айтып атпайбызбы, азыр бала деген бул эң жогорку сапатта принциптер менен конституцияга ылайык кызыкчылыктарын карап атпайбызбы. Бирок ошол эле учурда балага биз көп жардам беребиз. Баягы аял кызматкерлер, мээримин төгөт эне, эже катары эркек балдарыбыз деле мындай жакшы мамиле кылат. Себеп дегенде бул биздин ошо балдар менен иштөө инспекциясында көп жардам беребиз. Ошо жардам бергенде кадимкидей кулпуңдап, өзүңдүн баягы оюң толуп, жакшы маанайда буга жардам бердим деген абдан жакшы жылуу сезимдер пайда болот. Ошону айткым келет. Анан ошол үй бүлөлөрдөн баягы ошол учурларда 92 жылдан 2000 жылга чейин көп жанагындай эне атасынан ажыраткан учурлар көп болду да. Себеп чын эле толук кандуу балдарды детдомдорго өткөрүп, бирок ошолдун арасынан көптөгөн мыкты балдар чыкты деп айтсам жаңылышпайм. Эми ошол кездеги балдар менен өспүрүм балдар менен иштейсиз. Бүгүнкү күндү Эми ошол кездеги балдар албетте тентек болчу, албетте кылмыштуулукка барчу, албетте уурулук кылчу. Бирок ал үй бүлөдө балдардын эне аталары ошондой жанагындай аракечке берилип кеткен эне аталар болчу көбүнчөсү. Көбүнчөсү иштеди, иштечи эмес, жакырчылык деген болчу. Эми ал менен азыркы балдарды салыштырып таптакыр болбойт да, 100% салыштыра албайбыз. Себеп дегенде мурунку балдардын эч нерсеси жок болчу, бирок ошолор дагы баягы биз алдын алуу багытта профилактикалык иштер жүргүзгөндө түшүндүрүп айтканда кандай бир түшүнүп, мындай сезип, мындай коркуу сезим дагы пайда болчу деп ойлойм. Себептен милиция дегенде мындай баягы азыр коркутуп атпайбы, светчи келет деп. Анан мурда ошо милиция келет дегенде кандай бир коркуу сезим болчу. Азыркы учурда балдарды эч нерсе менен биз коркута албайбыз. Азыркы учурда балдарга биз толук кандуу түшүндүрүү иштери менен гана түшүндүрөбүз да. Себеп дегенде азыркы учурда балдардын ар бир үй бүлөдө азыр телефон деген бар, телевизор бар. Бардык эне аталар иштейт. Керек болсо азыр жаш балдар дагы өздөрү умтулуп, сабактан тышкары мыйзамга тууралуу 4 сааттан иштеп келсе болот да, жеңил жумуштар. Ошондой жумуштар менен иштеп, окуп, интернет деген бар азыр. Ошол себептен азыркы балдар тарбиялоо абдан оор. Себеп дегенде биз эле эмес, биз тарбиялай албайбыз, биз баягы жакшы жолго түртөбүз. Бирок эне аталар дагы ошол учурда тарбиялаганга алыбыз келбей калды, балдарыбыз телефондон бошобой калды деген учурлар абдан көп азыр. Негизги эле азыркы балдардын баягы акыл ой жүгүртүүсү, баскан тургандары ошол 90 жылкы балдар менен такыр салыштырса болбойт. Анан ошо эне атага айтып келет элем, баардык тармакта балдарыңарды карагыла деп. Азыркы учурда кылмыштуулук эле эмес, балдар үйүнөн качып кеткен эмес, эң көйгөй жараткандагы жана үйдө отуруп эле баласын баягы өзүнүн баягы көз өрмө менен баласын жоготуп, анан бала жоголуп жана септиктерге түшүп кеткен балдар да жок эмес. Кичинекей ымыркай 2 жашта, 3 жашта бала коросундагы эле касылган ямаларга, септиктерге түшүп кетип, же болбосо ошол эле арыкка түшүп кеткен учурларда каза болгон балдар көп. Ошол себептен ар бир эне атага айтып кетет элем, ошо сиздердин телебөрүңөр менен пайдаланып, сөзсүз түрдө ар бир балага жок дегенде бир 15 мүнөттүк баарлашып, мектепте кандай иш-чара болуп атат, кандай көйгөйүң бар, эмне жардам керек, эмнени билгиң келип атат, эмнени байындап берейин деп сөзсүз түрдө сүйлөшүш керек эне ата бала менен. Албетте ошол биздин көйгөй бала үйдөн чыгып жоголуп кеткен учурлар жок эмес. Азыр билесиңер да, телефонду бербей койсо, жакшы бербей койсо, бала тарынып кетип калган учурлар жок эмес, азыр бар. Ошол учурларда дагы эне атанын баягы баланын тегерегинде досторунун, телефондорун, ким менен сүйлөшкөнүн, досу ким экенин билбеген учурларда тилекке каршы көп. Ошол себептен ар бир эне ата баласы болгондон кийин баланын тегерек четтин, ким менен сүйлөшөт, кайсы досу бар, кандай телефону бар, эми ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Ошонун баарын билүүгө зарыл. Албетте кандайдыр бир терс көрүнүш көрсө, жарандар сөзсүз түрдө 102-ге кайрылсак чам түрүндө биздин топ барат деп ишендирип кетет элем. Себеп дегенде азыркы учурда
Бишкек шаарында бардык жерлерде ушундай ыкчам топтор, кайгылуу күзөт топтор жумуш алып барат.